Борбор кала Бишкектин айрым аймактарында таза суу жетишсиздиги күч алды. Бишкек суу канал башкармалыгы билдиргендей, мөңгүлөр жай ээрип, жаан-чачын аз болгондуктан скважиналарда суунун көлөмү азайып, тартыштык жаралган. Мындан улам сарамжалдуу пайдалануу жана жетишсиздигинин алдын алуу максатында сууну көп иштеткен ишканаларга сууну берүү убактылуу токтотулду. Ал эми кээ бир калктуу конуштарда кечки саат 23:00 тарта таңкы саат 6:00 чейин суу өчүрүүлөрү эскертилди. Суунун өчүрүлүп жатканы жарандардын арасында нааразычылыкты пайда кылып, социалдык тармакта дагы талкуу жараткан. Андан соң бул маселе жогорку кеңеште дагы депутаттар тарабынан козголду. Мен уже 3-чү жума көтөрүп атам бул маселени. Бирок бир дагы жылыштар жок да. Же өкмөт карабайт, же мэрияда отурум болбойт. Ишылып, же жакшы кененирээк маалымат берилбейт. Качан ушул проблема чечилет, же проблема өзү чечилбейт. Тескерисинче оорураак болуп атат күн сайын. Ошол маселени жогорку кеңеште уксак мэрде эмне болуп атат ушул суу маселе боюнча. Бүгүнкү күнү мына биздин Бишкек шаарынын тегерегиндеги жыл массивде уже бир жумадан ашуун суу жок. Элдерде сууга болгон боюнча нааразычылык аябай күч болуп атат. Нурланбек Тургунбекович, ошого мен жогоруда коллегамын колдоп, биздин урматтуу мэрди чакырып, бул суу маселесин эмне үчүн алдын ала көрүшкөн жок, эмне үчүн бүгүнкү күн ушундай кырдаал түзүлүп атат, ошол боюнча маалымат угуп койсок туура болот деп мен колдоп кетер элем. Рахмат. Ал арада Жалал Абад шаарындагы абалга дагы кайрылып өттүк. Айрым көп кабаттуу үйлөрдүн акыркы кабаттарында суунун басымы азайып жатканын айткандар болду. Кечкисинде муздак суу бар болуп, анан ысык суу жок болуп калатат. Ошо азыркы мезгилде деле. Анан дагы башталыптыр деп бир күн карайбыз, эки күн карайбыз, карасак күн деле ушундай болуп атат. Жок болуп калат. Жок болуп куруп калбайт, бирок аз болуп. Анан корконубуздан ушу көрөбүз барбы, банкабыз барбы, анан толтуруп алабыз. Кийин бар анан кийин чыгып калат. Анан кээде вообще жок болуп кетет. Вообще мына домдо туалет, идиш табак жууган бизге суу эле керек да. Деген менен Жалал Абад суу канал башкармалыгы калаада суунун жетишсиздиги болбой турганын айтат. Бирок күндүзү басым азайып кеткендигине байланыштуу бактарын түнкүсүн сугарууну жергиликтүүлөргө эскертет. Жалал Абад шаарында суу толугу менен берилип атат. Бизде андай көйгөй болбойт буюрса. Бизде ушу кечки саат 6-дан баштап 8-9га чейин элдер жумуштан келген малда бүт огородуна суу коюп, ошого ошогон бир 8-9га чейин бизде давлениябыз түшүп кетип атат суунун. Андан сырткары бизде ошо домдордо 4-5 этажга чыкпай калды деген болбой атат. Суунун басымы азайып, аз чыгып атат. Учурда Жалал Абад шаарындагы айрым кичи райондордо суу түтүктөрү жаңыланып, эсептегичтер орнотулуп жатканы айтылды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.